Ассаламу алейкум достор, кандай турасыздар? Баарыңыздарга жакшынакай маанай каалайм. Бүгүн кар жаап салыптыр. Абдан суу. Ушул жолдон күн сайын өтөбүз жумушка баратканда. Анан жумушка баратканда ар кандай ойлор келет, бирок жакшы ойлор келет. Сиздерге дагы жакшы ойлор келсин. Баарыңыздарды дагы бир жолу ыйык Рамазан айыбыз менен чын жүрөктөн куттуктайм. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Ар дайым жакшылыктын үстүндө жүрүңүздөр. Оорубаңыздар, сыркабаңыздар, бөөдө кырсыктан тышкары болуңуздар. Маңдайыңыздар жаркырап, ишиңиздер алдыга жылып, жүрөгүңүздөр ыйманга толуп жүрө бериңиздер жакшылыктын үстүндө. Анан бүгүн 16 марттан 17 мартка ооган түнү кадыр түн тозобуз. Америкада көптөгөн мекендештер бүгүн кадыр түн тозушат, мечитке барышат, кыргыз комьюнити борборуна барышат. Кыргыз болгондон кийин, мусулман болгондон кийин кадыр түндү тозуш керек экен достор. Кадыр түн бул ыйык Куран түшкөн түн экен да. Ошон үчүн ким кадыр түндү тозсо, Алла Таалабыз ушунчалык сооп берет экен да. 83 жыл 4 ай Алла Таалабызды эскерип, ибадат кылып, зикир чалып, намаз окуп жүргөндөй сооп берет экен да. Ошон үчүн колдонуш керек экен. Сиздерге дагы колдонгула, бүгүн кадыр түндү тозгула демекмин. Ана мен айтып атпаймынбы? Ушинтип кетип баратканда ар кандай ойлор келет депчи. Жакшы ойлорду ойлосоң, жакшы болот экен баарычы. Жаман ойду ойлой берсең, жаман боло берет экен. Ошон үчүн баарыңыздар жакшы ойлорду ойлонуп, Алла Тааладан кенен сурасаңыздар, Алла Таала баарымын берет. Алла Таалабыз эми ырайымдуу, кечиримдүү сурасаң бере берет да. Анан бир окуя эсиме түшүп кетип атпай, сиздер менен бөлүшүп коеюн. Өзүңүздөр билесиздер, менде бир кызыл машка деген трак бар болчу. Ошол кызыл машка менен жүргөндө эмне деген видеолор чыгарып, Америкага көптөгөн мекендештер келди да. Трак айдайбыз депчи, ушунча тапса болот экен деп. Анан бир күнү 1 миллион 63 болду кызыл машкачы. Анан ээсине берейин, сатайын деп чыктым. Реклама берсем көп мекендештер келди, көрүштү, алабыз дешти, акчасын түшүр дешти. Ошол учурда бир иним чалып калды магачы. Алмаз байке, ассаламу алейкум, кандай турасыз? Мен ошол кызыл машканы 100% чечтим, сизден алам. Анан мен сизге бүгүн $1000 жиберип коем зеле мененчи, как залог катары дейт да. Не деп коет, кыргызчасын билбей атам. Залог катары дейт да. Анан эркекче деп айтканда, эркекче, эгер мен кызыл машканы албай калсам, ошол $1000 албайм, эркекче деп. Анан жөн эле кой десем болбой, анан $1000 которду. Хорошо десем, анан бир күнү чыгып, Алмаз байке, мен ошол кызыл машканы албай калдым. Эркекче сизге сөз бергем. Эркекче ошол $1000 албайм деди. Хорошо деп койдум да, жакшы деп койдум да. Анан бир күнү мечитке барып, ошол иним мага берген да, эркекче деп берген. Анан мен дагы эркекче ошол $1000 мечитке берип койдум да. Мечитке берип коюп, ошол иним үчүн дуба кылып койдум. Мен эмнеге берип койдум? Анткени эркекче деп айткан сөзүн өлтүргүм келген жок да. До конца эркек болсун дедим да. Анан $1000 мечитке берип койдум. Анан Кудай буйрса кийин, эми бул жалган жашоо, бир күнү болбосо бир күнү баарыбыз кетебиз. Ошондо ошол иним Кудай буйрса Алла Тааланын астына барганда бир сооп болот болуш керек деп ойлойм да. Алла Таала айтат болуш керек. Ай азаматсың. Сен деген бая мечитке $1000 бербедиң беле дегендейчи. Ошон үчүн достор, бир нерсени алаарда жети өлчөп бир кеш керек. Ата бабалардын макалдарын бүт бар эле абдан сонун айтылганда, жети өлчөп бир кеш. Жакшылап ойлон, жети ойлоп, анан бир чечим чыгарыш керек да. Анан ал иним ошентип чечим чыгарды да. Эркекче деп анан $1000 берген. Эркекче деген сөзүн өлтүргүм келген жок. Эркек болсун до конца деп тур анан.
ошо мечитке берип койгом да. Анан 1-2 жолу чалып жүрдү. Алмаз байке, жарымын бересизби? Анан кайра эле бербейсизби деп. Айттым, сен эркексиң да. Бербейм дедим, бербейм. Баарын Алла Таала көрүп турат. Баарын Алла Таала көрүп турат. Ал мен айткан сөзүмө может ишенбей атат. Анан Алла Тааладан коркобуз да баарыбызчы. Алла Тааланын астына барганда баарыбыз ар бир кылган ишибизге жооп беребиз да. Ошон үчүн сиздерге айтып кете турган нерсе, бир иш кылаардын астында жакшылап ойлонуп, жет өлчөп, бир кесип, анан залог берсеңер, бергиле, бирок кайра сурабай жүргүлө да. Ато ал залогуңар мечитке кетет. Жакшылык иштерге кетет да. Ошондой достор, дагы бир жолу кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Аман эсен болуңуздар. Аталарга, апаларга негизинен көбүрөөк дуа кылышыбыз керек. Көп жашаңыздар, оорубаңыздар, сыркабаңыздар, балдарыңыздарды чоңойттуңуздар, уйкусуз түндөрдү өткөрдүңүздөр, өзүңүздөр жебеген тамактарды балдарыңыздарга бердиңиздер, окуттуңар, чокуттуңар. Эми жакшылыктын үстүндө жүрүшүңүздөр керек. Ошон үчүн ар бирибиз ата энебизди сыйлайлы, көңүлүн көтөрүп туралы, кайгыртпайлы, жакшы сөз сүйлөйлү, дуа кылып туралы. Анан намаз окуйлу достор. Бейиштин ачкычы намаз дейт. Анан мындай угуп калам да, ким орозо кармаса, кийин бейишке барат дейт. Ошо бейишке барганда аяка намаз окубасаңыздар ачкычы жок да, бейиштин ачкычы жок да. Анан кантип киресиздер? Ошон үчүн орозо кармаган бекендештер, намазыңыздарды унутпаңыздар. Анан айтып атпай, баягы намазды туура окуйсуңарбы, туура окубайсыңыздарбы, кагаз менен окуйсуздарбы, ката менен окуйсуздарбы, башташ керек да. Бардык башталган иштин аягы болот. Бардык эле баарын билген эмес да, чынбы? Элдин баары эле баарын билген эмес да. Ошентип башталган да. Мен да намаз окуганда жазып алып баштагам достор. Бардык нерсени жазып алып, анан күн сайын бир 2-3 күндө бирден бара калып, бирден бара калып, анан бир күнү барактардын баары жок болгон. Ошентип жаттаганбыз да. А может азыр деле биз анча-мынча ката кетирип атабыз, бирок окуп атабыз да. Ошон үчүн бейиштин ачкычы намаз, намазыңыздарга бекем болуңуздар. Жүрөгүңүздөргө Алла Таалам иманды күшөктөп берсин. Кадыр түн тозолду достор.